Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, бардыңыздарды жаңы залга киришиңиздер менен куттуктайм. Барыбыз шайлоочулар менен жолугушуп келдик. Ошол жергиликтүү көйгөйлөр боюнча айта кетсем, мен областтык фонддор боюнча айткым келди. Биз ошо жолугушууга барганда элдерден түшкөн кайрылуулардын бардыгы ошол областтык фонд, райондук фонддорго багышталгандыгына байланыштуу. Ал фонддогу акчалар эмеле түгөнүп калыптыр, 2 айдын ичинде түгөнүптүр. Мисалы, Ош областында 250 миллион сом бөлүштүрүлгөн болсо, ошонун жарымын быйыл, жарымын кредит түрүндө берүү боюнча чечим чыгарып койсуздар, өкмөт. Ошону бул өнүктүрүү фонд деп атынан да атабай эле коюш керек болот анда. Кредит менен заниматься этип калбайбы областтагы өкүлчүлүк, акимдер 6%дан башка тармактарга берилсин деп, ошол өнүктүрүү фондунун акчасын ушундай кылып бөлүп койсуңар. Райондо дагы ушул нерсе. Кара Суу районунда бир 32-37 миллионго чейин бөлүнүптүр эле. Анда жарымы бүгүнкү күндө түгөнгөн, жарымын ошол элден ким кредит алат деп аким, губернаторлор күтүп отурат. Анда анын атын өзгөртүп эле өнүктүрүү эмес, кредит берүү, банк, областтык банк деп койсоңор туура болмок экен. Ошон үчүн ушул көйгөй тез арада жойбосок, көптөгөн өкмөттөгү айылдагы активдүү баягы уюшулган жол оңдосок, мектебибизди ремонт кылсак, бир ФАП салып алсак деген коомдук баягы бирикмелердин ишине бөгөт коюп коюптабыз. Тез арада ушул маселени чечип, өнүктүрүү фонд болгондон кийин ушул акчанын бардыгын 250 миллион областтарга, 30 миллиондун тегерегинде райондордо болгон фонддун бардыгын өзүнүн максатына ылайык бөлүп беришиңиздерди мен суранам. Бул элдин көйгөйү чынында эле ошондой. Көптөгөн заявкалар түшкөн, 2 айдын ичинде эле ал заявкалар түгөнгөн. Дагы алдыда канча күн бар? Элибизге чындап ушул өнүктүрөлү, ушундай ынтымак коомдорду колдойлу десек, бул акча дагы аздык кылат. Пока ушул бөлүнгөн акчаларды өзүнүн максатында ушул кредит түрүндө эмес, тиешелүү өзүнүн максатында бөлүп бергенге ушуну чечимиңиздерди өзгөртсөңүздөр. Рахмат.